Эми кечээ 1 март күнү мен саат 3-төрдө жумушта элем. 3-төн 20 мүнөт өткөндө ошо мугалимдерге чыктым. Мугалимдерге чыксам, ошол 9-класстын класс жетекчиси Эжеке Турдубаев Марс көчөдө жыгылып калыптыр. Больницага түшүптүр деди. Анан барып келейин деди, барып кел дедим. Анан мен мындай жаман оюм келген жок. Ачка жөнөтүшөт да ошондуктан жыгылгандыр, барып кел дедим. Анан баргандан кийин эле класс жетекчиси звонок кылып калды, Эжеке келбесеңиз болбойт деп. Анан мен соцпедагог класс жетекчилерди алып бардым. Барсам бала өтүп кетиптир. Бул балдар мектептен чыгып кеткен. Мен саат 3-төн 20 мүнөттө өткөн убакта билип атам да. Эски здание бар. Ошол жакта спорт залдын ичинде болгон дейт. Мен ал жак менен таанышып, азыр ал жакка бара элекмин. Каза болуп калган бала эң жакшы окуучу болчу. Эң тартиптүү, жакшы окуган, жакшы бала болчу. 4 баланы күнөөлүү деп атат. Мен бардым ал жака. Барганда кийин аркасынан да бардым, окуучулардын аркасынан. Ошо 4 баланы алып калды. Андан 2 окуучу бизден мектепти бүтүп кеткен окуучулар бизде окубайт. Ал эми 2 окуучу биздин мектепте окуйт. 10-класста окушат. 9-класс жана келтектелген балдар канча? 9-класста тергөө иштери жүрүп жатат. 4 балага кошо жүрүштү, кечиндеси жүрдүк чогуу. 2023 жылдын 1-март күнү Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн 102 кызматына Сузак районунун тургуну телефон чалып, ал өз билдирүүсүндө Сузак районунун Сафаров айылына жайгашкан Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин окуучусу денесинен жарат алып, ооруканага алып келгенде, ошо өзүнө келбей каза болуп калгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул маалымат Сузак райондук иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук журналына катталып, ошол эле замат текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн иштеринде окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу барып, кароо жүргүзүп, ошондой эле тиешелүү материалдар топтолуп, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинин негизинде, башкы айтканда адам өлтүрүү беренесине негизинде кылмыш иши козголгон. Ошондой эле окуя тергөө амалдарынын жүрүшүндө окуянын жагдайлары аныкталып, ошол жердеги эле 10-класстын окуучулары шектүү катары 4 өспүрүм учурда азыр камакка алынып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Билесиздер да, Октябрьский Сафаровка айылы Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн жайгашкан жеринен биринчиден аралыгы да өтө алыс. Экинчиден, ошол эле учурда тергөө ыкчам тобу ал дагы башка бир чакырыктар менен жүргөн болушу мүмкүн да. Ошондуктан милиция эрте келди, кеч келди деген дооматка мен кошулбайм. Милиция өз ишин бардыгын мыйзамдуу негизинде аткарып жатат.